Спутник Кыргызстан агенттиги Жогорку Кеңештин депутаттарына таандык баалуу металлдардан жасалган зер буюмдардын баасын тактаган. Ал үчүн алардын 2018-жылга карата тапшырган декларациясы карап чыгылган. Эл өкүлдөрүнүн биринде 4 миллион сомдук зер буюму бар экенин билчү элеңиз. Башкаларында 70, 200 жана 400 миң сомду түзөт. Албетте бул депутаттар өз эрки менен жазган расмий маалымат. Алдыда парламентарийлердин зер буюмдарынан башка да байлыгы менен тааныша аласыздар. Биринчи, баалуу металлдарды чогулткан депутаттардын сап башында Махабат Мавлянова турат. Анын зер буюмдарынын баасы 4 миллион 180 миң сомду түзөт. Ал эми колдонуп жүргөн эмереги 4,6 миллион сомго бааланган. Сүрөт, аудио, видео техника, компьютер жана тиричилик техникасынын баасы 800 миң сом. Мавлянованын жылдык кирешеси 3,1 миллион сомго жетип, чыгашасы 1,8 миллион сом болгон. МЖА Group жана Mega MBL компанияларын ишенимдүү тараптарга өткөрүп берген. Honda Civic үлгүсүндөгү автоунаа айдайт. Жакын туугандары 34,8 чарчы метрлик батирге ээлик кылат. Экинчи, депутат Талайбек Масабировдун үй бүлөсү 2 миллион сомдук зер буюмдарга ээлик кылат. Ал эми эмерек тиричилик техникасынын баасы 1 миллион сом. Башка дагы 200 миң сомдук кыймылдуу мүлкү бар. Lexus жана Toyota Land Cruiser унааларын айдайт. Ал эми Масабировдун өзү 2,7 миллиондук жылкыга, 3,3 миллиондук бодо малга жана 2,1 миллион сомдук кой эчкиге ээлик кылат. Ал эми эмерегинин баасы 2 миллион сомго жетет. Сүрөт, аудио, видео техникасы 500 миң сомдун тегерегинде. Үчүнчү, 2018-жылдын октябрында Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп дайындалган Акылбек Жамангулов бул жылы дагы депутат катары декларация тапшырган. Анын баалуу металлдарынын баасы 2,9 миллион сом экени көрсөтүлөт. Маданий баалуулугу бар буюмунун баасы 500 миң. Кыймылдуу мүлкү 3,85 миллион сомго бааланган. 130 миңдик үй канаттуулары, 2,95 миллиондук жылкысы, 3,6 миллиондук бодо малы жана 4,9 миллион сомдук кой эчкиси бар. Тиричилик техника, эмерек, үйгө керектүү буюмдарынын баарынын баасы 2,2 миллион сом. Gold King Plus компаниясындагы 60% үлүшүн ишенимдүү тарапка өткөрүп берген. 140 чарчы метрлик батирде жашайт. Мындан сырткары контейнер гаражы бар. Бир жылда 544 миң сом киреше тапкан. Жакын туугандары эч бир мүлккө ээлик кылбайт. Төртүнчү, экс-төрага азыркы депутат Асылбек Жээнбековдун үй бүлөсүнө 480 миң сомдук зер буюм таандык. Алар Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү жол тандабасы айдашат. Тиричилик техникасы, эмерек үйгө керектүү буюмдарынын баарын кошкондо 430 миң сомду түзөт. Башка кыймылдуу мүлкүнүн баасы 120 миң сом. Ал эми Жээнбеков өзү 1,5 миң чарчы метрлик үйгө ээлик кылат. Учурда курулуп жаткан 3,5 миң чарчы метрлик объектиси жана башка 9700 чарчы метр конструкциялары бар. Ошондой эле Биймырза ЖЧКсынын 100%, Алтын көл акционердик коомундагы 91% үлүшүн Айдарова деп аталган ишкананы ишенимдүү башкарууга өткөрүп бергени айтылат. Эл өкүлү 350 миң сомго бааланган жылкынын, 440 миңдик бодо малдын, 250 миң сомдук кой эчкинин ээси. Андан тышкары 350 миң сомдук бал челек кармап, 210 миң сом турган акцияга ээлик кылат. Эмерек тиричилик техникасы жана башка керектүү буюмдарынын жалпы наркы 715 миң сом. Мындан башка 295 миң сомдук кыймылдуу мүлкү бар. Бешинчи, Бишкек ТЭЦинин модернизациялоодо коррупцияга айыпталып соттолгон экс-депутат Осмонбек Артыкбаевдин үй бүлөсүндө 420 миң сомдук зер буюм бар. Lexus 460 үлгүсүндөгү жол тандабасы айдап,
Акылбирс Limited компаниясына ээлик кылат. Жылдык кирешеси 28,8 миллион сом. Артыкбаев өзү ак фонд ишканасын ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген. Анын жылдык кирешеси 292 миң сомду түзгөн. Алтынчы. Депутат Гүлкан Молдобекова 400 миң сомдук зер буюмдун ээси, компьютери 100 миң, башка кыймылдуу мүлкү 90 миң сом, жылкылары 500 миң, майда жандыгы 150 миң сом, турак жайынын аянты 414,4 чарчы метр, эс алуу үйүнүн көлөмү 58 чарчы метр, бир жылдык кирешеси 746 миң сом болгон. Жакын туугандарынын эч бир мүлкү жок. Жетинчи. Депутат Зиядин Жамалдиновдун үй бүлөсү 360 миң сомдук зер буюмдарды сактайт. Lexus LX 470 үлгүсүндөгү автоунаасын айдайт. Кыймылдуу мүлкүнүн баасы 3,6 миллион сом, 32 жана 34 чарчы метрлик эки үйдүн ээси. Ал эми Жамалдиновдун өзүнө таандык 12,1 миллион сомдук мүлкү бар, 30 миң сомдук жылкы багат. Баатеринин аянты 150 чарчы метр жана 1,17 гектар айыл чарба багытындагы жер иштетет. Жылдык кирешеси 825 миң сом. Сегизинчи. Азамат Арапбаевдин зер буюмдарынын баасы 280 миң сом. Мындан башка тиричилик техникасы, эмерек үйгө керектүү буюмдарынын баарынын баасын кошуп эсептегенде 4,5 миллион сомду түзөт. Башка кыймылдуу мүлкүнүн наркы 39 миллион сомго жетет. 3 автоунаанын ээси, 6 компаниянын ишенимдүү тараптарга өткөрүп берген. Эл өкүлүнүн жылдык кирешеси 7,7 миллион сом. Арапбаевдин жакын туугандарынын да 272 миң сомдук баалуу металдары бар. Алар баалуу кагаздардан жана ишкерликтен 960,4 миллион сом тапкан. Toyota Camry жана Toyota Land Cruiser унааларын айдашат. 6 баатерге ээлик кылышат. Жылдык кирешеси 1,1 миллион сомду түзгөнү менен чыгашасы 15,7 миллиард сомду чапчаган. Тогузунчу. Депутат Кубанычбек Нурматовдун үй бүлөсү 150 миң сомдук зер буюм колдонот. Тиричилик техникасы, эмерек үйгө керектүү буюмдарынын жалпы наркы 600 миң сомду түзөт. Баатеринин аянты 162,8 чарчы метр. Нурматов өзү 500 чарчы метрлик үйгө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага ээлик кылат. Бир жылда 788 миң сом иштеп тапкан. Онунчу. Эл өкүлү Данияр Аттокуровдун үй бүлөсүнүн зер буюмдарынын баасы 75 миң сомго бааланат. Компьютер эмереги 215 миң сом, Lexus LX 470 унаасы бар. Аттокуров өзү Toyota Land Cruiser унаасын айдайт. Тиричилик техникасы жана эмерегинин наркы 170 миң сом. Жылкылары 1,5 миллион сомдук, кой эчкиси 1,6 миллион сомго бааланат. 122 чарчы метрлик батире, айыл чарба багытындагы 5,45 гектар жери жана гаражы бар. Депутаттын бир жылдык кирешеси 1,1 миллион сомду түзгөн. Депутат Рада Туманбаева 72 миң сомдук зер буюм колдонот. Тиричилик техникасы, эмерек жана башка буюмдарынын баасы 213 миң сом. 58 чарчы метрлик батирде жашайт. 2018 жылы 680 миң сом киреше тапкан. Жакын туугандары бир жеңил, 2 жүк ташуучу унаага ээлик кылат. Депутат Илхам Маннановдун зер буюмдары 70 миң сомду түзгөн. Тиричилик техникасы, эмерет сүрөт аудио-видео техникасынын наркы 385 миң сом.
Маалымат сизге жаккан болсо, класс басып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эгерде ой, пикир жана сунуштар болсо, комментарийге калтырыңыз.